Ушул жылдын 30-ноябрында өлкөдө Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо өтөт. Учурда өнүктүккө бардык тараптардын кызуу даярдыгы жүрүүдө. Шайлоо алдындагы укук бузуулар, мыйзамсыз аракеттер, дегеле мыйзам талаасы эмнеге уруксаат берет, эмнеге тыюу салат. Шайлоо системасына кирген жаңы эрежелер тууралуу Ала Тола берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында кеңинен жооп алабыз. Кызматта Каныке Бозгонова, амансыздарбы? Эми студиябыздын мейманы шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиянын мүчөсү Абдыжапар Бекматов. Абдыжапар агай, саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Сиздерди түшүнүп атабыз, азыркы учурда абдан жумушуңуздар көп, ошого карабай убакыт бөлгөндүгүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Негизи эле буга чейинки тажрыйбада деле ушул өнөктүк алкагында бир топ ар кайсы тараптардан ошол эле талапкерлер, шайлоочулар жана үгүтчүлөр тарабынан дагы бир топ мыйзам бузуулар шайлоо күнү дагы болот. Ошого алдын ала биз элге маалымат берүү максатында бүгүн сизди чакырып отурабыз. Бүгүнкү күнгө карата кандай мыйзам бузуулар болуп атат? Маселен, Ошто компьютер урдап кеткен учур айтылып атат, айрым талапкерлердин алдын ала үгүт иштерин баштап алгандыгы тууралуу айтылып атат. Бүгүнкү күнгө карата маалымат берсеңиз. Жакшы болот. Сиз белгилеп өткөн 30-ноябрга дайындалган Жогорку Кеңештин депутаттарынын шайлоосун, мөөнөттүү мурда шайлоосун өткөрүүгө шайлоо комиссиялары башка мамлекеттик органдар менен биргеликте шайлоону даярдоо өткөрүүгө багытталган иш-чараларды календарлык иш план негизинде жүргүзүп атабыз. Ал эми сиз белгилеп өткөн бир маселелер боюнча бул баягы жашоодо ушундай болот экен, өйдө ылдый болот экен. Анан мыйзамдын так нормаларын сактабаган жарандар болуп калат экен. Ошого байланыштуу бүгүнкү күндө шайлоо процессинин негизги бир этаптары жүрүп атат. Ал талапкерлерди көрсөтүү этабы. Бүгүнкү күндө азыр 410 талапкер өзүнүн ошол мөөнөт номурда дайындалган Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер катары өздөрүнүн жылдыруу боюнча чечимдерин беришти. Аларга бүгүнкү күндө бир топ талапкерлерди Борбор шайлоо комиссиясынан документтерин текшерип, анан мыйзамга шайкеш келген, мыйзамдын талаптарына жооп берген талапкерлердин расмий биз талапкер катары каттоодон өткөрдүк. Башкалары болсо ушул каттоо процессте турат. Бүгүнкү күнгө чейин шайлоо мыйзамынын талаптарына ылайык шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүүнүн дагы жол жоболору, алардын өз мөөнөттөрү бар. Ошо мөөнөткө айрым бир жарандар, айрым бир интернет басылмаларында, социалдык тармактарда ушундай биздин мыйзамдын талаптарына жооп бербеген бир билдирүүлөр, кайрылуулар чыгып кетип атат. Ал боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын алдында түзүлгөн атайын жумушчу топ бар. Ошол жумушчу топтун алкагында ар бир билдирүү, ар бир кайрылуу иликтенип, тиешелүү мыйзамдын чегинде чечим кабыл алууга Борбордук шайлоо комиссиясынын кароосуна сунуш болуп атат. Атап айтсак, айрым бир социалдык тармактын колдонуучулары тарабынан кээ бир талапкерди колдогон мезгилдер, колдоп бир кайрылуулар да жасаган мезгилдер болуп калып атат. Же болбосо бир мына кече эле Кадам жайда бир окуя болду. Ал бир талапкерди колдойбуз деп бир кызмат адамы билдирүүлөрдү ошол айылдын тургундарын чогултуп, ушул бир талапкерди колдойлу деп ушундай бир билдирүү менен чыккан боюнча бизге кайрылуу келип түштү. Аларды ошол жумушчу топ Борбордук шайлоо комиссиясына сунуш кылып, айрымдарын бизден бузуулар жөнүндө кодекстин атайын бир нормасы бар. Бул үгүт иштеринин жүргүзүүнүн жол жоболорун бузуу, алардын убактысын бузуу боюнча бул 65 беренеде так көрсөтүлгөн. Бул айып бул салууга жатат. Эгерде катталган талапкер болсо, анда талапкер, эгерде талапкер тарабынан же болбосо талапкердин өкүлдөрү тарабынан болсо, анда талапкерге дагы эскертүү же болбосо айып бул салуу. Эң аягы ошундай баягы мыйзамга карама каршы келген жосундар кайталанып аткан болсо, анда ошол талапкерди бул шайлоо өнөктүгүнөн четтеткенге чейин ушундай чечимдерди Борбордук шайлоо комиссиясы, жалпы эле шайлоо комиссиялары же болбосо башка мамлекеттик сот органдарынан, башка мамлекеттик органдардан дагы мындай чечимдер кабыл алынышы мүмкүн.
буга чейин ошо интернет басылмаларында жарыяланган бир топ баягы өздүгү аныкталбаган кишилер боюнча, жарандар боюнча дагы бизге билдирүүлөр келген. Социалдык тармактарды биздин ушу баягы териштирип аткан мониторинг группабыз бар. Ал группанын алкагында дагы каралып, ал эгерде биз өздүгүн аныктай албасак, андай чакырып бир сурактарды жүргүзө албайбыз шайлоо комиссиялар. Ошон үчүн биз ушул укук коргоо органдарына дагы кайрылып, айрым чечимдер менен биз бүгүнкү күнгө чейин бир 4-5 чечимди укук коргоо органдарына жөнөттүк. Аларды ушул баягы колдонуучулар тарабынан жарыяланган, аларды бөлүшкөн бир мезгилдер болуп атат. Ушуларды иликтеп, тиешелүү мыйзамда каралган чараларды көрүүсү боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими менен укук коргоо органдарына берилип атат. Азыр эми негизги баягы өзгөрүү деп айтсак болот. Бул жолку шайлоодо үгүт иштери дагы ушул интернет айдыңы, интернет талаасы бул эми кенен болуп атат. Кенен мүмкүнчүлүгү көбүнесе ошол жака өтөт болуш керек. Элдин баары эле көнүп калды. Бирок сиздерде мындай көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү кандай болуп атат? Кимдер жардам берип атат укук коргоо органдарына сырткары? Эми бул талааны көзөмөлдөө өтө кыйын да. Туура айтасыз. Мурда баягы илгертен бери биз өзүбүз баягы классикалык бир үгүт жүргүзүүнүн эрежелерине көнгөнбүз да. Бүгүнкү күн санариптик заман, ошондой доордо жашап атабыз. Азыр сиз айткандай интернет айдыңдарында, социалдык тармактарда ушундай иштер жүргүзүлгөн болсо, ал мыйзамдан кыйып өткөн бир элементтер байкалган болсо, сөзсүз түрдө Борбордук шайлоо комиссиясы тиешелүү мамлекеттик органдар менен техникалык жактан биздин аныктаганга, анын ким тарабынан биринчи жарыяланган, ким тарабынан бөлүшкөн, аларды дагы бизде мындай иликтеп чыкканга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бирок ошол талапкерлерге мен ошол азыр эфирден пайдаланып айтат элем, талапкерлерге, талапкерлердин өкүлдөрүнө бүгүнкү күндө ошо шайлоо алдындагы үгүт иштеринин мөөнөтү баштала элек. Бул убакыт талапкерлердин каттоонун мөөнөтү аяктагандан кийин 10 ноябрдан баштап 20 күн ичинде шайлоо алдындагы үгүт иштери жүргүзүлүш керек. Бул дагы мыйзамда каралган, ошол мезгилде дагы анын жол жоболору бар. Сөзсүз түрдө массалык маалымат каражаттары, интернет басылмалары биздин Борбордук шайлоо комиссиясынан атайын аккредитациядан өткөн ошо субъекттер бар. Мисалы 137 субъект бизге, анын ичинде 40 ушу интернет басылмалары, калгандары мезгилдүү басылмалар, радио, телевидение дегендей ошол субъекттер аркылуу гана жүргүзүш керек. Аны дагы шайлоо фондунан каржылап туруп анан жүргүзүш керек. Мындай шайлоо алдындагы үгүт иштерин ал дагы жол жоболору биздин ошол жана биздин жумушчу топ тарабынан иликтенип турат. Алга сөзсүз түрдө баа берилет. Бүгүнкү күнгө чейин мына биз бир 10дон ашуун кайрылууларды карадык. Ошол эле жол жобосун баягы маалымат иретинде айтып атып, анан мындай колдойбуз деген бир эме кайрылуулар чыгып атат. Ошон үчүн мындай жосунсуз мындай эмелерде жол жоболор болбосун үчүн ошол атайын биз азыр бүт массалык маалымат каражаттарын, интернет басылмаларды биз азыр мониторинг этип атабыз. Атайын биздин жумушчу топ бар, социалдык тармактарда дагы. Анан дагы бир жагы эми бизге мындай бир жардамчы катары дагы шайлоо процессинин башка субъекттери бар. Алар бизге жардам берип, ошол социалдык тармактан, ошол мисалы жумушчу топ эле көрүү эмес, башка биздин талапкерлердин өкүлдөрү, жарандык коомдун өкүлдөрү, активдүү өкүлдөрү бизге ошол билдирүүлөрдү мыйзамды кыйып өткөн кайсы бир мезгил болуп калса, алар жөнүндө бизге маалыматтар берип атат. Биз аларды да өз убагында карап, тиешелүү чечимдерди кабыл алып атабыз. Бүгүнкү күнү мына бир 4-5 кишини уже биз ошол бузуулар жөнүндө кодекстин негизинде айыппул салууга биз сунуш бердик. Андан сырткары биз укук коргоо органдарына, жана мен айттым, ушул укук коргоо органдары менен дагы биз тыгыз мындай бир байланышта иштеп атабыз азыр. Бул жерде парламенттик шайлоо мөөнөтүнөн мурда өтүп аткандыгына байланыштуу убактыларында дагы кыскаруу болгондугун эскерте кетишибиз керек. Ошол эле үгүт мөөнөтү дагы кыскарган. Туура айтасыз, бул мөөнөтүнөн мурда дайындалган шайлоолордо бардык шайлоо
мөөнөттөр 3-төн 1-ге кыскарат да. Мисалы адатта мындай өзүнүн кезеги менен болчу шайлоодо 90 күн мурда жарыяланыш керек эле. Азыр мөөнөттөн мурда болгон үчүн 60 күн мурда жарыяланды шайлоо. Ошого жараша бардык бул талапкерлерди жылдыруу процесстагы 3-төн 1-ге кыскарат. Каттоо процесстагы мисалы Борбор шайлоо комиссиясына каттоо үчүн 10 күндүк мөөнөт берилген болсо, азыр мөөнөттөн мурдагыда 7 эле күндө биз каттоону аякташыбыз керек. Шайлоо алдындагы үгүт иштери да жана мен белгилеп өттүм. Бул 20 эле күн 10 ноябрдан башталып 29 ноябрда эртемен саат 8-де токтош керек. Ошон үчүн адатта 1 ай жүргүзүлөт. Адатта 1 ай болуш керек эле. Ошол шайлоонун жыйынтыгын чыгаруудагы мисалы Конституциялык мыйзамдын талаптарына ылайык шайлоонун жыйынтыктарын чыгаруу Борбордук шайлоо комиссиясына 20 күндүк убакыт берилген. Ал эми мөөнөттөн мурда болуп аткан үчүн азыр 14 күн ичинде жыйынтык чыгарыш керек. Кыскасы бул мөөнөттөн мурда дайындалган шайлоонун өзгөчөлүктөрү мөөнөттөрүндө так ушундай 3-төн 1-ге кыскартылып өткөрүлгөндүгүндө. Андан башка дагы бизде азыр эми жаңы технологиялар менен өткөрүүнү биз көптөн бери колго алып келатабыз. Бүгүнкү күндө мындай бир бүгүнкү заманбап техникалык жабдыктар менен. Азыр да бир белгилеп айтчу нерсе, шайлоочулар өзлөрүнүн тизмелерин ар бир шайлоо тилкеден текшерсе болот азыр. Биздин тизме деген мамлекеттик портал бар, интернет аркылуу дагы ошол тизме порталынан өзүн текшерсе болот. Же болбосо 119 кыска номерге өзүнүн баягы идентификационный номер бар эмеспи, персоналдык. Ошол персоналдык идентификационный номердин 119 кыска номерге СМС аркылуу жөнөтсө дагы бат эле ошол өзүнө кайсы жерде, кайсы шайлоо тилкеде катталгандыгы жөнүндө маалымат дароо келип чыгат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө шайлоочулардын алдын ала тизмеси жарыяланган бардык шайлоо тилкелерде жана биздин мамлекеттик порталда. Мен суранат элем, ушу шайлоочулар алдын ала өзлөрүнүн кийин бир мындай маселе жаралбасы үчүн өзлөрүнүн маалыматтары так киргизилгенби, шайлоочулардын тизмесинде барбы, жокпу, ошону бир текшерип койсо. Эгерде кайсы бир мындай шайкеш келишпестик болсо, маалыматтар туура эмес жазылган болсо, же кайсы бир талапкер башка адрес менен жазылып калган болсо, анда шайлоо комиссияларына өзү ошо жакын турган шайлоо комиссия катталган жерде шайлоо комиссиясына кайрылса, ал мүчүлүштүктү жоюп койгонго азыр бизде убакыт бар. Эми бул шайлоону, кезектеги шайлоону тынч, таза, ачык айкын өткөрүү максатында башында эле жарыяланганда эле президент Садыр Жапаров өз жалпы элге, талапкерлерге, шайлоочуларга кайрылуу жасап, өзүнүн эскертүүлөрүн берди. Ошол эле учурда өзгөчө баягы коррупциялык көрүнүштөр болбош үчүн мамлекеттик кызматкерлерге дагы кечээ министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев дагы өзүнүн эскертүүлөрүн берди. Бул шайлоону өткөрүү коррупция менен күрөшүүнүн бир бөлүгү экендигин укук коргоо органдары дагы эскертип атат. Ошого ылайык азыр шайлоо мыйзамдары, биз жана сөзүбүздүн башында айтпадыкпы, мыйзам талаасы эмнеге жол берет, эмнеге тыюу салат. Жалпы эле шайлоочулар үчүн, үгүтчүлөр үчүн, талапкерлер үчүн жаңы кирген эрежелер, анан буга чейинки бар эрежелер дагы кенен айта кетсеңиз. Туура айтасыз, азыр эми бул шайлоо мыйзамы бир тирүү организмдей да. Анан ар бир шайлоо процессти өткөрүп, бир этап өткөндөн кийин дагы бир кемчиликтери менен мыйзамдагы бир жетишпештиктер менен толукталып турат. Ошого байланыштуу мына сиз белгилеп өткөндөй, мына мурда административ ресурс деген мындай бир статья же болбосо андай бир талап жок болчу. Анан акимдер баш болуп, айыл өкмөттөрү каш ошентип эле бир талапкердин артынан чуркап калчу эле. Алар аралашып жүргөнү бар эле. Мына жакын күндөрү өткөн бир 2 уже цикл өткөрдүк. Административ ресурс дегенди уже биз ушундай кадимкидей кабыл алып, ал бүгүнкү күндө мына мектептин мугалимдери, саламаттык сактоо кызматкерлери, мекемелердин кызматкерлери дагы шайлоо процессине үгүтчү болуп, же болбосо башка бир сапатта шайлоо процессине аралашканына тыюу салынган атайын нормалар каралды. Эгерде ошол кызмат адамдары же болбосо биз атап өткөн мекеме ишканалардын кызматкерлери болгон болсо, аларга баягы кызмат эле эмес, андан жоопкерчилик дагы
административдик жоопкерчилик, уголовный жоопкерчиликке чейинки ушундай бир атайын нормалар каралган. Мына мурдагы шайлоолордон билесиздер, айрым акимдердин, айрым прокуратуранын кызматкерлеринин ушундай шайлоого аралашкандыгы үчүн кызматтарынан кол жууп жоопкерчиликке тартылганын биз билебиз. Ошондой эле талап бул шайлоо өнөктүкүндө дагы катуулады. Биринчи кезекте талапкерлерге катуу талаптар коюлду. Атап айтсак, мурда соттуулугу боюнча, соттуулугу жоюлган болсо, же алып салынган болсо, талапкер болуп катталганга укуктуу эле. Азыркы кандай болсо дагы бул соттуулугу болгон болсо, ал жарандар талапкер катары каттала албайт. Андан сырткары мындай уюшкан кылмыштык топтордун мүчөлөрү, алардын уюштуруучулары, алардын лидерлерине дагы укук коргоо органдарынын оперативдүү учетунда турган жарандар дагы талапкерлер катары каттала алышпайт. Андан сырткары дагы диний мекемелердин, диний уюмдардын кызматкерлери диний ишмердүүлүгүн токтоткондон кийин 5 жылдан кийин гана талапкер болууга укуктуу. Ушундай бир талапкерлерге дагы ушундай катуу мындай бир чаралар көрүлдөрүгө катуу талаптардын коюлгандыгын биз мындай бир мыйзам талаасында көрсөк болот. Ошого жараша азыр Борбор шайлоо комиссиясында дагы тиешелүү мамлекеттик органдар менен ушул кыска мөөнөттө талапкерди каттоо үчүн кыска мөөнөт болсо дагы биз ошол жана уюшкан кылмыштык топтун мүчөсү эмеспи, соттуулугу мурда соттолгон болсо дагы ошолордун баарын изилдетип, билими боюнча билесиздер, билими боюнча дагы тиешелүү мамлекеттик органдардан биз атайын кортундуларды алып, ошонун негизинде гана кыймыл аракет же болбосо каттоо боюнча чечимдерди кабыл алышыбыз керек. Ушунда азыр борбордук шайлоо деги эле шайлоо комиссияларында азыр иштин кызуу жүрүп аткандыгы. Андан сырткары биз жанагы дипломдордун жасалма болуп калышы деген нерсенин баарын үлгүрөсүздөрбү сиздер ошол? Эми биздин Кыргызстандын ичиндеги алынган дипломдорго ошол билими жөнүндө документтерге биз буюрса үлгүрөбүз. Себеби азыр мурдагыдай ар бир мамлекеттик органга биз атайын запросторду жөнөп койгонун күтпөйбүз. Азыр баягы түндүк мекемелер аралык өз ара аракеттенүү система бар. Ошол системага бары ошол билим берүү министрлиги, ички иштер министрлиги, чек ара кызматы, башка бир мамлекеттик органдар да кошулган. Анан бизге келип түшкөн эле биз жаран боюнча маалыматтарды ошол жака салабыз, анан аяктан бизге корутундулар келет. Биз буюрса мамлекеттин ичиндеги окуу жайларын бүткөн жарандарыбыздыкын бат эле алганга. Анан эми чет жакта, башка жактан бүткөн жарандарыбыз да болуп калышы мүмкүн. Алар боюнча эми тиешелүүлүгүнө же бизге маалыматтардын келишүүлүгүнө карап, анан кийин чечимдер кабыл алынат. Андан сырткары биздин дагы бир шайлоону уюштуруучулар катары биздин округдук жана участкалык шайлоо комиссияларын биз мына массалык маалыматтык каражаттарынан көрүп атасыздар. Бүгүнкү күнү биз ошол баягы комбинированный биз мындай айкалыштырылган шайлоо шаймандары менен техникалык жабдыктар менен өткөрүүнү пландаштырып атабыз. Буга чейин биз жергиликтүү кеңештин депутаттарынын шайлоосун өткөзгөндө биз ошол баягы эмеси принтери бар, идентификациялоочу түзүлүш деп биз ушунда атадык. Ошол техникалык жабдык менен дагы мамиле кылууну, аны иштетүүнү, аны башкарууну билүүсү үчүн азыркы күндө ошол биз округдук участкалык комиссиялардын аларды тейлөөчү операторлордун арасында окуу иштерин жүргүзүп атабыз. Себеби жаңы түзүлүш, ал боюнча дагы иштеп, аны башкаруу үчүн биздин ошол 26-27 миңге жакын биздин шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү бар. Алардын бардыгын окутуу, аларга үйрөтүү техникалык жагын биздин азыр мойнубузда. Биз ал атайын графиктер менен бул иштерди жүргүзүп атабыз. Андан сырткары шайлоо процессинин башка катышуучулары, талапкерлердин өкүлдөрү бар. Өкүлдөрү финансылык маселелер боюнча ыйгарым уктуу өкүлү бар. Шайлоо маселелери боюнча бар. Алардын бардыгын биз ошол бүгүнкү күндө онлайн режим менен, офлайн режим менен биз азыр окууларды өткөрүп атабыз. Буюрса биз баягы түзүлгөн календарлык иш планын негизинде баратабыз.
буюрса биз ушул кыска мөөнөт болсо дагы үлгүрөбүз. Негизги маселе жанагы интернет талаасына келели. Бул сиздер кабыл алган чечим жанагы шайлоо системасындагы мыйзам талаптары коомчулукта ар кандай суроолорду жаратып атат бүгүнкү күндө. Ушул интернет айдыңын колдонууда үгүтчүлөр, колдоочулар үгүт учурунда эмнелерге уруксат берилген, ошол эле мамлекеттик кызматкерлерге мисалы лайк деп коебуз, эми жалпы тараган түшүнүк, лайк баспаш керек, комментарий жазбаш керек деген сыяктуу. Жана каттоо жөнүндө айтпадыңызбы, белгилүү бир массалык маалымат каражаттары жана интернет булактары, булар атайын каттоодон өтүштү үгүт жүргүзүү үчүн. Бирок ошол эле учурда социалдык тармактын колдонуучулары бизге кандай укук берилет деген суроо берилип атат да. Мисалы кайсы бир талапкерди колдоо үчүн мен атайын келишим түзүшүм керекпи жеке жаран катары дагы деген. Туура айтасыз. Азыр биз жана учкай айтып өттүк. Биздин мыйзамда, шайлоо мыйзамында так көрсөтүлгөн бир ченем бар. Бул эч бир жеке же юридикалык тарап талапкерге акысыз кызмат көрсөтүүгө укуксуз деген түшүнүк бар. Бул эми баягы жакын туугандарынан башка, анын өкүлдөрүнөн башка талапкердин башка адамдарга акысыз кызмат көрсөтүүгө укуксуз. Анын мөөнөттөрү боюнча үгүтчүлөр катталат да, анын мөөнөттөрүн айттык биз, ошо 20 күндүн ичинде болуш керек, 10-ноябрга. Ага чейин болсо, эгерде ага чейин болгон болсо, жанагы чаралар көрүлөт. Бирок ошол үгүт мезгилинде дагы атайын фонд бар. Мисалы, биз ошол Facebook же башка бир социалдык тармактар менен да биздин келишимдерибиз бар. Ал саясий рекламаны бизге кийин берет. Ал сөзсүз түрдө биз ошол талапкердин фондунан каржыланганын карашыбыз керек. Таргет деген түшүнүк бар, билесиздер. Ошол аркылуу болуш керек. Анын ошо мөөнөтүндө дагы анын жол жобосу, анын мөөнөтү башталганда эле билген жагынан эмес. Мен жана айтып атканым, биздин шайлоо мыйзамыбызда ушундай так түшүнүк бар. 41 берене, мен эсимден чыкпаса, ал ошол физикалык жана юридикалык тараптар акысыз талапкерге кызмат көрсөтүүгө укуксуз деген. Ал эми кыйынчылык жок. Ал шайлоо фондунан колдоо көрсөтүп, шайлоо фондуна каражат которсо болот. Биз шайлоо фондуларын тейлөөчү 2 мамлекеттик банк мекемелерин аныктаганбыз. Ошол Айыл банк жана Элдик банктын атайын алардын тиркемелери бар. Тиркемелер аркылуу колдоо көрсөтсө болот. Анан шайлоо фондунан сөзсүз түрдө каржыланып анан жүрүш керек. Ал эми кызмат адамдары, мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлер, жана биз айттык, аларга көрүлө турган чара, ал лайк басып дагы өзүнүн пикирин билдирбеш керек. Ал ага уруксат берилбейт. Эгерде ушундайлар аныкталган болсо, мен айттым, биздин бул шайлоо комиссияларынан башка биздин жардамчыларыбыз көп. Азыр талапкерлер бири-бирине ушундай бизге материалдарды жеткирет. Ошон үчүн өтө мындай мыйзамдын талаптарын так сактоого мен чакырат элем. Ал биздин жардамчылар аркылуу биз бат эле аны таап, аны биз мына азыр эч ким билбейт дегендерди биз бүгүн жарыя кылабыз. Бир-эки ушундай маалыматтарды адамдар дагы көрүп өздөрү билет. Жакын туугандар дегенге кимдер кирет? Жакын туугандары деген дагы биздин конституциялык мыйзамда так көрсөтүлгөн. Алар кимдер? Ошол мисалы талапкердин ата энеси, жубайы, чоң ата, чоң энеси, бир туугандары, балдары. Болду. Анан баягы асырап алуучу деген дагы бир-эки субъекттер бар. Эми аларга эме келбей эле кой, алар эми асырап алуучу болгондон кийин ал балдары болуп эсептелет. Андан башка субъект мындай бир акысыз кызмат көрсөткөнгө акысы жок. Жакшы. Абдыжапар ага, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Сизге дагы бир ирет ыраазычылык билдирем. Эми ушул эле берүүнүн орус тилиндеги чыгарылышы бар алдыда. Эгерде бул чыгарылышта айтылбай калган маселелер болсо, ошол кийинки чыгарылышта да айтып бересиз деген ишендебиз. Рахмат сизге, ийгилик каалайм. Рахмат. Ала Тоолаев көрсөтүүсүнүн бул чыгарылышында шайлоо алдындагы укук бузуулар, мыйзамсыз аракеттер, деги эле мыйзам талаасы эмнеге уруксат берет, эмнеге тыюу салат, шайлоо системасына кирген жаңы эрежелер тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов менен маек курдук. Сиздер менен коштошпойм, кийинки эфирден жолукканча.